Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биз химия сабагынан баштайбыз. Темабыз темир жаналардын касиеттери. Сабактын максаты темирдин касиеттери жана анын физикалык касиеттери боюнча маалыматка ээ болосуңар. 4 мезгилдин 8 группанын элементи. Д өтмө элементтери өкүлү. Атомдун түзүлүшү 26. Валенттик электрондору 3D6, 4D2, бардыгы 8ге барабар. Ошондуктан темир 8 группага таандык элемент. Темир экинчи валенттүүлүгүнө биз жогоруда көрсөткөн атом түзүлүшү туура келет. Ал эми феррум 3кө төмөнкү 3D5, 4S1, 4P2 атом түзүлүшү таандык. Темир жаратылышта ар түрлүү минералдын, гемоглобин менен хлорофилдин курамында кездешет. Анын күндө, кометаларда, метеоритте жана башка бар экендиги аныкталган. Темири бар минералдар темир кендери Уралда, Магнитогорск, Курск магнит аномалиясы, Крымда, Керчь кени, Украинада, Криворог району жана башкаларда кездешет. Темири бар минералдар бири-биринин курамы боюнча айырмаланышат. Мисалы, магнетит феррум 2O3 көбөйтүлгөн, феррум О 72% чейин темир болот. Гематит феррум 2O3 65% бар. Пирит феррум С2 47% чейин болот. Сидерит феррум С3 темир 2 карбонат жана башкалар. Мындан тышкары темир көпчүлүк минералдык суулардын курамында темир 2 гидрокарбонаты феррум HSO3 түрүндө кездешет. Мисалы, Железноводск шаарына жакын жерде жогоруда аталган минералдардан башка темири бар жаратылыш бирикмелери көп кездешет. Физикалык касиетине кайрылсак, таза темир ийилчек, чоюлчак келген күмүш түстүү агыш металл. Анын эрүү температура эритиси 1539 градус Цельсий, тыгыздыгы P барабар 7,87 грамм сантиметр куб магнитке тартылат. Оңой магниттелинет. Темир бардык металлдар сыяктуу жылуулукту, электр тогун жакшы өткөрөт. Эми биздин үйгө берген тапшырмабыз ушул темир боюнча түшүнгөнүңөр боюнча класстер түзүп